Кадырбеков, Нуржигит Кадырбекович. Ассаламу алейкум. Мен өткөн сапар бул мыйзам долбоорун колдодум эле. Иштебей жаткан жайыттар, асылдуулугу төмөн жайыттар трансформация болуп, бак болсун, гүлдөсүн деп. Жакшы ниет менен мыйзам кабыл алабыз, мен ойлонгонум. Бирок ошону адамдар бузуп, жарып, жаман жагына пайдаланып атат. Кыргызстандагы эң чоң проблема ошол. Мен эмнеге мындай ойлонуп калдым? Кече шайлоочулар менен жолугуп келдим. Караколжодо ушундай проблема бар экен. 93-жылдары адамдар жерлерди ээлеп чөгөрө турган жер кылып алган экен. Категориясы ар түрдүү. Кайдак жерлер, мурдагы совхоз чөгөргөн жерлер, бирөө 25-50 гектар жерди ээлеп алган, госактыны алып алган, картасын чийдирип алган, жылына 3-4 миң пресс чөп алат экен. Калгандарына болсо 9 сотиктен экен. Элестетип көрсөңүз айырмасы канча? Тигилер 3 миңден пресс чөп алса, а булар 100 пресстен да калбайт экен да. Аны дагы каалагандай сатып бизнес кылып алыптыр. Дыйкан чарба деп алган экен. Дыйкан чарба дегенде эч бир ишти кылбаптыр. Аны бир көзөмөлдөгөн адам жок. Ошондой болуп кетпейби, урматтуу министрдин орун басары? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сизде мындай ошол боюнча так маалыматыңыз болсо, бизде жер суу көзөмөл кызматы бар. Жеринде чыгып көзөмөлдөп сизге жыйынтыгын айталы биринчиден. Экинчиден дагы аябай чоң концептуалдуу маселени көтөрүп атасыз, бул менчиктештирүү маселесине. Дагы бир жолу тактааны айткыбыз келет. Мисалы, бул мыйзам ушул асылдуулугу төмөн жайыттарды жеке менчикке чыгарууга жол бербейт. Жана азыркы мыйзамдарда менчикке чыгарууга мүмкүнчүлүк жок. Бир. Экинчиден, бул жерде бир маанилүү механизмди урматтуу Нуржигит Кадырбекович белгилей кетишибиз керек. Бул 1,5 миллион гектар дароо баары тең эле тиги элдердин колдонуусуна өтөт дегенден алыспыз. Бул жерде белгилей кетиш керек. Биз мыйзамда сунуштап атабыз. Дыйкан, фермер кайрылат, кыргыз гипроземге кайрылат. Кыргыз гипрозем ал жердин бонитетин алып туруп, корутунду чыгарып, анализден өткөрүп туруп, жыйынтыгын чыгарып берет. Ошонун негизинде комиссияга кайрылат, анан комиссия чечимин кабыл алып, ошонун негизинде ошол тиешелүү жерди, өзү жашаган жерде, ошол жерге гана, мисалы, ошол баткен жери жөнүндө гана сөз. Мисалы, кыргыз гипрозем өзүнүн корутуусун бергенден кийин, комиссия корутуусун берип туруп, андан кийин келишим түзүп алгандан кийин белгилей кетиш керек. Ал жер еще баягы мамлекеттик айыл чарба фондусу, ГФСУ деп коебуз, Государственный фонд сельхозугодийге өтөт. То есть жайыттан түздөн түз колдонууга берилбейт. ГФСУга мамлекеттик айыл чарба фондусу жерине өтүп туруп, анан ошол жерден гана ошол колдонууга, ошол биздин жараныбызга, биздин дыйканыбызга берилет. Рахмат, Нурлан мырза. Сиз биринчиден мындай болот, экинчиден мындай болот, үчүнчүдөн мындай болот деп оюңузду, тилегиңизди, кыялыңызды айтып атасыз. Бирок унутпаңыз, бул Кыргызстан, адам фактору бар. Кичинекей тешик кылып берсең, оюп чоңойтуп алыш адамдардын колунан келет, ошо жагын ойлонуңуздар. Мен эмне үчүн бүгүн ойлонуп калдым, буга каршы добуш бериш жагын. Себеби бар проблеманы чечпей эле жаңы жерлерди алып трансформация кылыш маселесин көтөрүп атыпсыздар. Тиякта дагы бир жол бул протоколдук тапшырма болсун, керекпи, кат жөнөтөйүн, инвентаризация кылыңыздар. 3-4 адам райондун жерин ээлеп алган, ошолор күнүн көрүп атат, калган 10 миң деген адамдар 9 сотиктин көзүн карап отурат. Ар бир жерде ар башка жагдай. Анткени бир жерде жер көп, бир жерде жер аз, ушуну да контролдоп коюңуздар. Бүгүн мен бул мыйзам долбоорун колдой албайм. Чоң рахмат.